Маскардын аразылыгы канчадан? 15 сомдук бар, 12 сомдук бар. Сүлүктүү шаарындагы дарыканаларга көзөмөл күчөтүлүп, бааны негизсиз көтөргөндөр үчүн тынымсыз рейдтер уюштурулууда. Шаар бийлиги, каржы полициясынын өкүлдөрү монополияга каршы жана салык кызматы менен биргеликте дарыканалардагы дары-дармектерге болгон бааны текшерди. Анда азыркы учурда бейтаптар үчүн керек болуп жаткан айрым дарылардын жок экендиги байкалды. Негизден биз аптекаларда айланып чыккан мезгилде аспирин, эргоферон, клексон деген таблеткалар жок экендиги аныкталды. Бардык негиз көтөрүлгөн баалар аныкталган жок. Бирок бардык аптека башчыларына, сатуучуларына биз азыр ошо мэриянын кызматкерлери менен полиция чогуу түшүндүрүштөрүн жүргүздүк. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн протоколдук тапшырмасына ылайык, облустук штаб тарабынан түзүлгөн комиссия жерлерде дары-дармектин жана азык-түлүктүн баасын көзөмөлгө алат. Негизсиз кымбаттатып алгандарга чара көрүлүп, бул маселе тыкыр көзөмөлгө алынууда. Штабтан келген рейд жүрүп атат. Негизинен баягы дары-дармектер, азык-түлүктөр элге керектүү болгон ошолорду негизсиз кымбаттатпоо боюнча да. Рейдтин жүрүшүндө шаардагы азык-түлүккө болгон баалар да көзөмөлгө алынды. Анда бир катар ишкерлерге эскертүү берилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Кезекте турган адамдар жок. Баага болгон наразычылыктар калк арасында жок. Урматтуу Сүлүктүү шаарынын эли, баарыбыз тартипти сактайлы. Бул илдетти биргеликте жеңели. Менчик дарыканалардагы баалар көзөмөлгө алынат. Ал эми ооруканалардын дарыканаларында дары-дармектин жана медициналык буюмдардын запасы жетиштүү. Дарылардын баасы да салыштырмалуу арзан баада сатылат. Мингүл Көчөрова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.